Öz elingdi, öz dilingdi, öz ata saltыңды үйрен, bil. Жана аны көздің қарегіндей аяр сақта, ал сенің өмірің, көрер күнің, içer суың. Арбаңыздар, біз бұға чейін көрсөтүүлөрүбүздү негизинен кыргыз сынчылыгы боюнча айтып келе жатабыз. Кыргыз сынчылыгы негизинен 3 түргө бөлүнөт дегенбиз. Алардын экөөсү жөнүндө тактап айтканда адам сынчылыгы, анан ат сынчылыгы боюнча кеп кылдык. Бүгүн көрсөтүүбүздө ушул канаттуулар сынчылыгы боюнча кеп кылган отурабыз. Биздин көрсөтүүбүз Супара этно борборунун 3-чү боз үйүндө тартылып жатат. Супара этно борбору бул ошол кыргызды кылымдан кылымга ташыган улуу маданиятты алып жүргөн, ошондой маданият жайгашкан борбор. Бул жерге келген туристтер, ошондой эле шаарыбыздын тургундары ушундай маанилүү кыргыз мурасын көрө алышат. Бул борбор кыргыз таанымды калыптандыра турган өзгөчө жай экенин эсиңиздерге сала кетейин. Биздин көрсөтүүбүзгө бүгүн Кытай Эл Республикасынын филология илимдеринин доктору, профессор, этнограф Макелек Өмүрбай уулу Карбыштеген катышып отурат. Биз жогоруда сөз кылган адам сынчылыгы, ат сынчылыгы боюнча дагы биздин ушул Макелек аксакалыбыз айтып берген. Бүгүн да ушул маегибизди ушул аксакалыбыз менен уланткан отурабыз. Макелек аксакал, биз ошол кыргыз таанымды калыптандыра турган көрсөтүүлөрүбүздү сиз аркылуу ошол жалпы көрүүчүлөргө көрсөтүп келатабыз. Бүгүн ушул жогоруда айтып өттүм, кыргыз сынчылыгынын ушул канаттуулар боюнча маселесин козгоп берсеңиз. Кыргыз сынчылык деген чоң маданиятынын бир бөлүгү канаттуулардын сынчылыгы. Мындайча айтканда, канаттуулардын сапатын таануу, кыргыздын табият таануу эң чоң бир кылда учуна жеткенин белгилейт. Тамашалап айтсак да ушундай болот. Асман менен сүйлөшүү, канаттууларды өз тилине үйрөтүп алуу, өзүнүн өндүрүшүнө жумшоо, өзүнүн максатына канаттууларды өзүнүн турмушуна аралаштыруу деген ушундай бир максат менен ата бабаларыбыз качан тетиги санактан мурда ушундайдан карманып келген экен канаттууларды. Эми бул канаттууларды таануу маселеси. Бир ооз сөз менен айткан убактында табиятка болгон кыргыздын таануу түшүнүгүнүн эң жогорку бир кылда учун көргөзө алат деп айтса болот. Ошондой учуп жүргөн асманда, зоода, кайда болбосун канаттуулар жүргөн жерде кыргыздын ушу табият менен, табияттын койнунда, тоодо жашаган түшүнүктөрүнүн бири ошо канаттуулар сынчылыгы. Эми канаттуулар сынчылыгын арбытып келген, сонун айтып келген жакынкы эле жылдарда Молдоголуштун Буда айык деген чоң кенже эпос деп койсок да болот, ошондой бир чоң дастаны бар. Бүтүн кейипкерлери канаттуулардан болгон бир чоң чыгарма. Анан кийин кечеги эле Тоголок Молдонун Куштардын аңгымасы деген чоң чыгармалар чыкканы канаттууларды таануу боюнча кыргыздардын түшүнүктөрү ушундайдан калган. Эми канаттуулар таанууда кыргыздар канаттууларды эки чоң топко бөлгөндө. Биринчи тобу боз куштар деп, боздо жашайт деген жерди боз деп түшүнгөн. Боз жер, боз дегенге окшош.
Qurgaqlıqta yaşagandарды bir türge bölgen. Anan ekinci su kuşlar. Suda yaşagandарды su kuşları da bölgen ekin. Munda eme negizinen sınçılıkta boz kuşlarga karatılgan. Kırgızın sınçılığı. Sebebi bu boz kuşlardın algırlığın, kırandığın tanıgan kırgızlar. Hem bu boz kuşlardın kırandığı kaysı degende oşanda da Qurgaqlıqta yaşagan uşul kanattıulardı ekiге bölüp tanıgan. Algır kuşlar, jana biri algır emes kuşlar, kanattıular. Burun bizdin aytıp oturgan su kuşlarında emes, alar андай algırlık tabıt bolgon emes. Hem oşonun içinde algır kuşlar kaysı деген вакытында başı emi. Algır kuşların başı alıp kara kuş degen аңыздык, мифтик kanattıudan başlap Ооба. Ana giyinimne budayık, tuygul, tuncur, tonor, tınar, kumpay, üçala, çegiri bayan, töğomdot degen okşoş, çoğ, jana kiçik algırlardı tanıgan. Atın atap, oşalardın. Kırandıkların görgöz alganda. Hem şol algır kuşlardı öz içinden de ekiге bölgen. Biri kuşlar, dağı biri bürkütlerdi. Hem kuşlar degen özü kiçik. Bürkütlerdi özüңер bilesiňer, al dene kuruluş jagынан çoğ Jaşoo çölkömüde okşoboyt. Ana kuşlar degeni bu özü kiçik çoğu. Ana keyin kuşlardı köpünçe kırandıkka үйrötüp, algırlıkka үйrötkönde karçıgalar degen at menen dagı ataganda karçıga kuşlar dep koyot. Buların algırları. Negizinden kiçik bul kuşlardı kuş dep atalgandı. Bürküt menen kuştu bölüp tanıgandağı bürküttün özü 40 kança türlü bürküttü atın aytıp şu günge çeyin. Kanday bürkütler bolgon, too bürkütleri, çöl bürkütleri dep bölüp alın içinde de katı tanıgan. Ana kuşlar degende bu köpünçe tamaşaga mırzalar, kandar alıp жүрüp аңчылыкка сонорго деп коет. Kan sonoru деп коет. Кичине кар түшкөн кезде ошолорду салып тамашага колдонгон бул. Көңүл ачкан кый. Сыпайыгерчиликтин өндүрүштүк эмес көбүнчө. Мырзалар, жигиттер, хандар кармап жүргөн, ошолорго тилин үйрөткөн ушундай болгон. Эми ал бүркүттөр расмий өндүрүштүн, аңчылык өндүрүшүнүн bir tarmağı katarında. Şulardan da tavam bilgen. Yani kuşlar menen bürkütlerden yaşagan yerleri, tuğulgan, yumurtka baskan yerleri de okşoyt oşoğa karay. Argaysın özünün minözlerin bilgen. Kanday minözdeki hayvanlar buldu dep. Oşo kiçinekey ele bizdin muştumday var, gevre, çoğurak, kalpakday var, şunçalık kuşlardı. Çoğun hayvandardı kaldır alganda. Кичинекей куштар менен. Kiçinekey kuşlar. Hem başkası o kıran kuşlar deyiz. Şu kıran kuşların içinde sağızgandı da aytıp ötüp ketelim bir kızı. Ооба, айтыңыз. Sağızgandagı şu kıran kuşların içine girediken. Karşılardı. Böyle ne dese
Şunu da taptaganda. Hem taptagandardı hazır şu akırını söyleyemiz. Milişkörler dep koyat hazır. Biroq tapçılar, kuş tapçı, bürküt tapçılar dep murda atalып kelgen. Keyinki kirindi söz go milişkör dep iki türlü atalып жүрөт. Koşular uşul borbaş menen çım sagızганды таптаганы эң кылда учуна жеткенде. Bu sagızgan деген жөн отурбай турган неме? Ооба. Bunu karmaganda. Şunu taptap, üretip bunu göndürüp. Giyiktin kevin jasap koyup, boz giyik olbasa arı karın. Ana gözünün içine jem salıp koyup, jem degenimiz et jakşı etti. Ana bunu ündöktөp, oşoga üretkende başkasın keyin aytabız, sagızgandı. Oşonun gözün çokutup üretken. Oşogu taptagan. Uşul emi eң alsız, küçü dele jetpegen, biroq bulardı öneri menen. Buların tumşuğuna paydalangan ekön teң tumşuğu. Çokuşka sagızgandın çokusu töөнүн жоорун айра чокуй алаткан. Ошол tumşuğunda küçü var ekendigin bildin. Анан ошого үйрөтүп койсо эки көзүн чукуп койгон. Жөн эле турган айбан эки мүйүзүнүн ортосуна конуп бу. Көздү чукуп койгондо аны билген. Ошону менен барып мерген аны кармап алган жөн эле айланып турган жен. Атпайлы. Атпайлы, жөн эле. Ушул кылдай учундакыларды эмне болгон деген максатында сынчылар. Кайсыл канаттуунун жөндөмү кайда? Эмнеде күчү бар? Ошого жараша да. Hem sınçıda şol kanattıların sınçılığın negizinden kanattığı da atmayız mı? Ооба. Şu kanatına karay köp көңүл болгон. Şu yerde biz görgözök eteli mi? Görörmenge dagı paydalı olsun için bir ele şul istelgi degen işini görgözeli. Şul kanattıların kanatını tanıuga kırgızlar har bir kanattı. Misal istelginin gözü, tumşuğu al bölök bolgondan bölök. Kança kıran kuş bolsa oşol mana tumşuğu turbayбы? Ооба. Oşonço içine yiyilgen bolat eken. Sınçılar mana tumşuğuna karap Кырандык ошондон билет. kırandık oşonan bilgen. Mana göz kanday boluşu. İstelginin gözü başkaça kuşların içine. Anan keyin uşul mana kanattuu degende бүткүл кара сөз менен айтканда жүнү да ошону билген. Жогдору, жамгырлыгы üstünde. Anan keyin oşol kanatın dagı bir kavatı manake. Erge dagı bir kanatı merke anan çalgın. Эң учу. Anan kuyruk. En uçu kuyruk. Erge, cerge degenler. Cerge gelip konu oturganların bardı uşularda bilgen. En öndöksü ne? Sаңор. Jumuşak cündörtü sаңор degen. Bunun en güçünün dağı biri tumşuğu kanatı bolgondan başta but negizinden çığa söylengende bunu san anan keyin tırmağı kanday anan tekörü dep koy jem basarı dep uşulardın bardığına ne bolgon көңүл burgan sınçılar şu sınçılıkka karap durup bu kanday algır ekendigin bile alganda uşular egerim bir yerinde ayıbı bolsa je bolboso şunun kanatının şu yerden karaylı manake mana jerde bir nerse var süret şuga at koyup çıkkan çalgını kuyruğu menen çalgını bolat emesmi? Bir kanattuda 10 çalgın bolgon. 10 çalgındı sanap birden atı var bularında. Her bir çalgının. 5-5 ne? 5 tane 10. Anan kuyruğu 12. 12 şundayla bolat da. Kuş kanatı menen uçup kuyruğu menen konat degen
çalgını menen uçup kuyruğu menen konat. Eğer kuyruğu olmagan bolsa al kona alбай жерге жыгылып калат да. Такоору эң күчтүүсү ушул болгон. Анан ушул çalgындын bu жерде өзүнүн көңөсү болгондон бөлөк анан жайылып турган жүндөрү болот, жазылып турган. Bir салында бирдей. Муну эмне деген? Жарпы деген. Жарпы жазылып тур деген сөздөр ошол. Эгер мунун сынчылар ар бир çalgындын жарпы канчалык жазылат, толукпу толук эмеспи ушуга карап бул тандап бергенде жоңдору, жамгырлыгы баягыдан ушундайынан айттык. Эң сынчылардын көңүл бура турган нерселери ушул. Эгерде уруксатпы? Эгерде ушулардын бирөөсү жок болсо, анда кармаганда азыр айтам, ал бүтүн сынчылыктан өтпөйт. Азыр эми бул сиз жанагы жарпы дедиңиз. Жарпы дегенде мына бул çalgындын бул жагында 5, бул жагында 5 болуп атат да. Ушунун ар биринин мына өзөгүнүн эки жагына кеткен жактары кенен болсо, жарпы кандай экен, жарпы жазылыппы, жазылбаппы, тапка келеби, келбейби деген негизинен эгерде ушул мына бул çalgындардын ортосунда мындай бир аба өткөрө турган жагдайлар жарпы азыраак болуп калса, анда бул өтө жакшы эмес деген мааниде. Албетте. Ошого карай сын бергенде. Бул жерде мынакей көрүнүп турат. Учуп бараткандакы бир бүркүттү алып айтсак, өтө даана болгон. Ушул жарпынын түсү кандай? Ала чаар келеби же бир түстүүбү? Мына 5 бул жерде айттык. Анан жергеси çalgını kuyruğu bul 12. Бүткүлдө ушуну санап отурган аркасында сөз болот. Эгер ошонун бирөө жарымы закмаланса, же болбосо башка болсо, бул канаттынын эч кандай жөндөмү болбойт. Сынчылардын милдети мына ушуга каратылган да. Анан кийин мында ушулардын ушул сындан өткөрүп тумшугун, көзүн, канаттарын өткөрүп туруп, анан кийин буларга куштарга дагы адам сынчылыгына окшош жогоруда биз өткөндө сүйлөшкөнбүз. Ат сынчылыгынын дагы даражалары, баскычтары бар деп. Канаттуулардын дагы даражалары, алгырлык даражалары болгон да. Башы алып кара куш, ана будайык, анан кийин тонор, тынар, кумпай, үчала жана башка дегенге окшош төөгомдот дегендер болгон. Төөгомдот деген эмне дегенде ал бүркүттү таптаганда төөгомдот деген. Аңчылыкка, салбурунга чыккан кезде төөлөрүн комдоп эле басып, ал алган илбесиндер, кайберендерди жүктөгөнгө араң үлгүргөндө мына ушундай өтө күчтүү болгон, өтө алгыр болгон. Ошого булардын дагы даражасы менен болгондо, анан кийин алгыр эместери да болгон. Ушул канаттуулардын ичинде алгыр эместери кайсылар деген убактында ал эмне болгон? Жоорулар, кажырлар, анан кийин саа деп коет, айры куйрук дейт. Ушуга окшош бир мынча өздөрү деле ушу бүркүткө окшош чоң эле болгон менен, куштардан албетте чоң болгон менен эч кандай ала албайт. Алардын ала албаслык себеби баятадан бери айттык. Тумшугунун канчалык күчтүүлүгү, ичине ийилиши, канаты, буту, тырмагы, мисалы баятадан көргөздүк ителгини. Ителги деген кыргызда уламыштар бар. Тегирмен ташты тепкенде жара тепкен деген уламыш дөйт уста менен мелдешип ителги. Анан кийин эгер сен ушу тегирмендин ташы менен тегирмен жүрүп турган, айланып турган ташты
жаратып алсаң сага алтындан текөр салып берем деп уста менен ушундай уламыш бар да ушунун күчтүүлүгү. Ошо менен ителги белдеш болгондон кийин айланып чыгып көккө, асманга. Шоңгуп келип туруп тегирмен таш жүрүп турган таш тепкенде бул сынып кеткен, бөлүнгөн да. Анан кийин бул өт устанында усталыгынын чеберчилиги өтө күчтүү болгондугу үчүн ал кайра көкөлөп чыгып кетип түшкү чейин тегирмендин ал сыныгын чаптай койгон, кайта жүргүзүп койгон. Ошону менен бул кайра келсе кайра тегирмени жүрүп турган, анан ителги ыйлаган экен деп ителгинин көзүнүн алдында ылдый карай аккан бир шоросу бар, тагы бар. Кара, Кара так. Ооба. Ошол кара так ителгинин ошо ыйлаган көз жашы деп ителгини башка куштардан айырмалай коюусу ошол кара тагынан белгилүү болуп турат деген сөздөр бар. Куштардын ичинен эң чоң эле ителги да. Ителги. Ителги күч жагынан дагы, анан шуңкар. Ителгиден дагы бир мынча тукумдары бар да, ошонун бир тукуму шуңкар. Ак шуңкар дейт. Анан кийин арала шуңкар. Шуңкардын өзү дагы 6 түргө бөлүнөт экен, 6 тукумга. Көбүнчө азыр Манаста да айтылган, анан эл ичинде жакшы тарап жүргөнү ак шуңкар деп. Бунун сыпаалык жагы, анан өзүнүн сын сыпаты жагынан ак шуңкарды көбүрөөк айткан. Сынчылыкты айтып отурганда бул бир канаттуулардын сынчылыгы өзүнчө бир кесип деп койсок да болот, өнөр деп койсок да болот. Тандай турган, канаттуулар тандай турганды сынчылык ошонун сапатын деп айтканда. Эми сынчыдан кийин эмне болот? Мүлүшкөр. Ушул жерден бир суроо. Сиз бул мына китебиңизде кыргыз сынчылык жана көчөт маданияты жана сынчылык боюнча айттык. Ушунун ичинде жанагы сынчылыктын 3 түрү. Анан ушунда мына канаттуулар сынчылыгы боюнча жазганда мүлүшкөр деп жазыпсыз. Анан бизде мүнүшкөр деп да айтылып калат. Айырмачылыгы барбы? Эми айырмасы өкө жок. Азыр жазылып келгенде эки түрдүү кыргыздарда дагы, китептерде дагы мүнүшкөр жана мүлүшкөр деп жазылып жүрөт. Мунун себеби эмне дегенде мүлүшкөр, саяпкер деген сөздөр кыргыздын өзүнүн сөзү эмес бул. Кыргыздар буларды тапчылар, ат таптоо, куш таптоо, бүркүт таптоо деп эле ушундай атаган. Саяпкер деген эмес. Саяпкер деген эмес бул. Кийин кер деген сөз мүчө кошулганына карап эле бул парис тилинен же болбосо башкасынан келген бир кесипке каратып кызматкер деген окшош керлердин баары ошондой бир киринди сөз келип чыккан. Болбосо тегинен алып айткан убактында бүркүтчү, кушчу, анан кийин анын өндүрүштүк өнөр адамын тапчы. Бүркүт таптаган, куш таптаган деп келген. Эми азыркы сөз менен айтканда мүлүшкөрү дагы тегинде парс тилинде кандай айтылган ал бир маселе. Мейли кандай жазылса дагы саяпкер деген окшош ушундай бир керлер бул. Ошого бул немени карасак, сынчыны мүлүшкөр деп коелу, эки кесип болду бул. Мурда дагы айтканбыз биз ак сынчысы менен саяпкерди башка өндүрүштүк адам экендиги. Өзүнчө. Ооба, өзүнчө. Ошол эле көнгөн эл ичиндеки боюнча айта берели. Мүлүшкөр деп. Бул мүлүшкөрлөрдүн кызматы өзүнчө чоң болгон. Алды менен сынчылардын тандаганы боюнча, өзүндүк тажрыйбасы боюнча өзү кайсы бүркүтчүлүктүбү же кушчулуктубу тандап алат да, анан бул киши кушчу экен, бул киши бүркүтчү экен деп коет. Ошолор оболу башта булар эмне иш кылат деп өнөр адамдары болгондугу үчүн булар кушту,
бүркүттү жашоосун, алардын табиятын тааныган адамдар болот. Каерде жашайт бул? Биринчи баскыч эмне болгон? Кармоодон баштайт. Муну кармаш керек. Ошого кармоонун эмне болот? Табияты менен таанышканда тоодо болсо, мисалы бүркүттөр көбүнчө болтак кыраандар, жага алмай ителге дегендер аскада ошол жерде тууйт, ошол жерди мекендейт дегенди алды менен ушул түшүнүк болгон. Дагы кээ бир куштар эми токойдо уя салып дарактын баштарына уя сала турган куштар дагы бар. Буларды абдан тааныган адамдар болуп, анан качан тууйт булар? Качан жумурткалайт? Канчаны жумурткалайт? Кайсыл кез? Буларды абдан билгендер болгон. Жаздым дебей качан жумурткалайт? Качан балапан чыгарат? Ушулардын бардыгын билишкөр билген. Билишкөр билип, анан кармаганда кандай дегенде, кармаганда 4 түрлүү кармоо ыкмасын колдонгон. Биринчиси торго кармоо. Саятчы. Экинчиси эмне болгон? Торго кармагандан бөлөк кылтакка кармоо. Анан үчүнчүсү анан кийин эмне болгон? Капкан. Анан бүркүттүн өзүнө карматуу дагы ушул ыкмаларды колдонгон. Кандай карматат бүркүт? Азыр бирден келебиз. Эми муну торго кармоо дегендин тарыхы кыргызда абдан узун экен мына. Бул ушу бир көрүстөндүн ичине тартылган сүрөт экен. Кайсы кылымга таандык? Бул 7-чи кылымдагы сүрөт деп жазылуу турат. Торго кармаганда бул эмне даяр болуш керек деген убактында ушул жерге ач белес куштар өтө турган, бүркүттөр өтө турган ач белести тандайт экен да, ошол жерге ооча деп жерди казып, жер түлөө деп да коет. Ошол жерге билишкөр отуруш керек. Отурганда торду жаят экен. Торду жайлаганда колбоор деп да коет, чатыр чагылып жасаган. Таң кала турган бир нерсе мына ушу сүрөткө түшкөн да. Эми тордун астына тир деп коет. Тирүү бир көгүчкөн же болбосо бүркүттүн өзүн байлооч дейт экен. Мына байлооч. Мурдакы бүркүттөн бирде ошолго байлап астына бирдемени жеп отурган. Коюп коётканда үстүнөн учуп келгендер жандар. Байлоочу ошол эле бүркүт. Аны мурун көндүрүп койгон да. Аны ошол жерге байлап коет. Сен байлоочсуңбу деген ошо керекке келбегендирээк бир нерсени астына эт башка бирдемени жеп отурган кылып коет дагы, анан калгандар келип тиги жеп аткан турбайбы деп буга түшөт экен дагы. Анан үстүндө турган торго чалынат. Муну тор менен кармоо деп болгон. Ушунун башкасын койбой эле коелу, бул канчалык бүркүтчүлүктө торго кармоо тарыхынын узун экени ушу жазма тарыхта ушундай эле сакталып турганы биз таң калтырды. Мунун 7-чи кылымга таандык дедиңиз. Ошондо кайсы бир археологиялык казууларга таандыкпы бул расмий? Ушу көрүстөндө таң доорунда мына азыр Кытай тарыхы жазмаларында турат дагы бир падышанын уулунун көрүстөндөн табылган сүрөт. Таң доорунда. Таң доорунда. Ошого бул кыргыздардын тор менен кармаганга абдан ылайыктуу болгондо, тор менен кармоо бир гана ыңгайы болгон дагы. Мына бул жерде мына өңкүрдөгү сүрөт. Бул калпакчан жер түлөөдө. Жер түлөөдө, Окшосо болот ушундай. Анан мындай маданият кыргыздын сүрөтү да бул. Калпакчан. Мунчалык маданият башкалардын жазмаларынан учурабайт. Кыргыздарда гана сакталганда тор менен куштарды, бүркүт, башкаларды кармоо, байлоочу кандай болот, тордун бардык аталмасы таптаяр турат.
Şu süretke yetiştik hem biz. Şu süretke yetiştik. Hem andan soň bul tor menen garmany, anan kıltaka garma kuşlarga garatylat köýünçe. Kıltak degen oşol uzun bakanga, je bolbosa bir kişinekey ne dep koýabız, soýul deýbiz birdenke. Oşonun başına kıltak jasagan. Attın kuyruğundan kıltak jasap alıp, anan keyin bul kıltak degenge moýnuna salyp sıyırtıp moýnuna buup kalba degen söz. Sıyırtmak. O sıyırtmak. Oşonu karamap oturup mülüşkör kaysıl kuş kaysı tokoyda tündesi tokoyga tüneyt. Oşonu görgen elden burada. Görüp duran tündesi kuş güýýt dep koýat, kuş güýýt jasagan. Oşo gele turgan gezin tündesi barıp kuştu karap oturgan oşo daraktın tübünde. Kuş gelip uktaganda kuş uyku dep koygan oşol. Kuşlar şu gözün juup, moýnun şılk etkizip uykuga girgen gezde dayar turgan mülüşkör jana kıl tayağı menen barıp kıltakты moýnuna salat eken de tuýguzbay. Uktay bergen gezde dağı bir mülüşkördün bir balası jandoçu kiçinekey şamdy bir жерden jarıta koyatken. Jarıta koyganda jarıkты jakşı göretkende bul munday başyn götürüp jarıkты karaýmyn degende jan kıltak tayağı turgan moýunga salyp öýde garay tartpay ana. Ildy garay moýundan ildy garay tartkandagy ıldy tartıp jerge düşürgen. Jerge düşürüp oşa жерden muğunup oluq jaýyn muny alıp ketken. Kuştu manake bul kıltaka garma degen ыкмасы oşa bolgon. Anan keyin emne bolgon kuştu kapkanga garma bir ыкмасы bolgon. Bul kapkandy jeňil kapkan jasap, any jaaklarına gurumuşydan baylap anan koygon jem taşlap. Buga bürküt bolabı, kuşka göýünçe salınbagan göýünçe bürkütlerge. Sala koyganda oşol эле kuş güýüt bolup jatkan eesi. Jarın tübünde jer tülöy dep koýat jaşynyp jatar. Gelip oşo kapkanga ileşişi menen daroo barıp kanatyna, butuna ziyan salmagan negizinde oşondan ajratyp alalganlar. Birok bunu köpdögen mülüşkörler jaktabaydy eken andayga. Bu zakım bolat, ajratyp alyp çayın. Butuna öte aciz bolat dağı al bir zakım bolup koysa bul jaramsız bolat. Kapkan degenge ança jaktabaydy, birok bul da bir ыкмасы bolgon. Anan keyin bürküttü bürkütke aldırуу degen. Bul ыкмасы dağı kolga üýretip bolgon bürküttü je bolsa tülkünü koýanda aldırıp oşo jerde turguzup koýat eken dağı, anan keyin anın üstüne bürküt düşet. Japari bürkütler deými? Kolga üýretildiler. Oşonu, oşol bürkütü tigil jemdi talaşkan bolup bul garmap turat eken. Anan keyin bürküttü bürkütke aldırıp tigi jerde mülüşkörü aňdyp jatkan öte çukulda. Bul barıp muny garmap kalgan. Şunday garmook işleri bolgonda anan keyin muny garmay turgandagı bir ыкмалары bolgonda. Tirbi garmay turgan ыкмасы kol bala jana tor bala dep eköýün atagan. Emi kol balasy ne degen wagtynda köýünçe Uyadan algan da. Uyadan algan. Kol bala kanday bolgon wagtynda uyadan alat degende uyasyn bilip koyup bürküttün. Al bütün alkam menen çewi kanday birdeme menen Askada bolat demi? Oşo jerde al bürkütte oňoý jerge, kuşlar da oňoý jerge tuğbaydy. Adam alıp kete turgan anday mınday jerge. Birok mülüşkör alardın da akılından kıyın da. Gaýerde tuğgany, kaçan tuğgany,
Bunu bilip oturadi. Bilip oturup birinci болгондо жумуртканы бир эле чеккенде эмне болот? Жумурткадан чыкканын ак күп дейт экен. Ак күп бүгүн жумуртка чегиптир деп алар да маңгайдан бир үстүнөн бир карап отурат экен. Бүгүн жумурткадан чыгыптыр деп. Анан кийин 15 күн өткөзүп туруп дагы ак күбү болгондон кийин. Анан кийин кыл канат болуптур. Бул темир канат болуптур деп кичинекей şu канаттарын сая баштаганда темир канат деп 15 күндөн кийин. Bir ay өттү эмеспи 10 күндөн кийин. Анан 15 күндөн кийин дагы 45 күндөн кийин караса карала болуп калат экен. Карала болду жумуртка деп ушуларды карап отурат. Кайра да 15 күн өткөндөн кийин бул 2 ай болот да. 2 ай өткөндөн кийин тегерек болду дейт. Тегерек деген эмне дегенде ошол канат куйругу тегерек болуп, канаты да куйругу дагы чыгып калган кезде эң балапандар тегеректептир дейт экен да ошол кезде анан кийин анын бүркүттүн ата энесине тойгузбай качан аңдып отуруп алар чабытка кеткенде болбосо зыянга учуратат. Анан баланы башка бирөөнү аркан менен үңгүргө салган. Же болбосо bir калдырақты же болбосо кандай бир доошу бар бирдемени ошо үңкүргө салганда тегерек болгон балапандар үркүп жогору карай уча албай деген дагы төмөндү көздөйт. Талпынып уясынан түшүп калат экен. Ошол кезде уясынан түшүп калганда анан кийин барып кармаган. Эми ошол жерде кармаганда мейли тор бала болсун, мейли кол бала болсун, жетип туруп ошону кармаганда мүлүшкер өзүнүн токуму же чапаны ушуну кармап жүргөн. Кармашы менен аны булкунтпай канаттарын ороп чуктап алган да, балага окшош чуктап алган. Чукташтагы максат канаттарын аяп булкунуп кетип, эгер канаттан кичине кезинде кичинекей бир жери өзөгүнөн болобу кайсы жеринен закым жете турган болсо бул өмүр бою бул канаттуу кырандыкка жарабайт экен. Доо келтирбей кармаш керек экен да. Доо кетирбей чуктап. Мына жогоруда жакшы кызыктуу кеп куруп атасыз, бирок бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Бул жанагы үндөктө жана башка ушул алгыр куштарды отургузуу, ушул маселелерди бир кийинки көрсөтүүлөргө калтыралы. Ушуну менен көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Көрүшкөнчө аман бололу. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил. Жана аны көздүн карегиндей аяр сакта. Ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичер сууң.